Саламатсыңар балдар, 6 класста математика предметіне арналған кезектегі телесабақты баштайбыз. Балдар, бүгінгі сабағыбызда оқу китебибиздеги жаңы бір параграфмен танышабыз. Бұл параграф негізінен тегіздіктегі координаталар системасы деп аталат. Бұл параграфта біз эмнелерди үйрөнөбүз. Бұл параграфта біз перпендикуляр түз сызыктарды, параллель түз сызыктарды, ошондой эле тегиздиктеги координаталар системасын үйрөнөбүз. Жана абсцисс огу, ординат огу, симметриялар, ошондой эле октук, борбордук симметриялар, мына экранда көрүп тургандардай диаграммаларды, жана ошондой эле балдар графиктерди окуп үйрөнөбүз. Бүгүнкү сабагыбызда балдар мына ушул параграфтагы биринчи тема болгон перпендикуляр түз сызыктар болмокчу. Анда эмесе сабактын темасы перпендикуляр түз сызыктар, бурчтук. Сабактын темасын да бир жолу кайталап коеюн. Перпендикуляр түз сызыктар жана бурчтук. Сабактын жүрүшүндө эмнелерди үйрөнөбүз? Перпендикуляр түз сызыктарды үйрөнөбүз. Дегенде андан кийин эки түз сызыктын өз ара перпендикуляр экенин колдонмо курал менен көрсөтүүнү үйрөнөбүз жана ушул перпендикуляр түз сызыктарга байланыштуу мисалдарды иштейбиз. Перпендикуляр түз сызыктарды аныктоодо дегенде түз сызык деген түшүнүктү бир аз кайталай кетели. Демек бизге АБ түз сызыгы берилди. Бул түз сызыктын аныктамасы негизинен жок деп дагы айтсак болот. Анткени бул эң алгачкы түшүнүк болгондуктан биз ал түшүнүктү жөн гана сызык менен көрсөтүп келебиз жана латындын АБ тамгалары менен белгилейбиз. Демек экранда АБ түз сызыгы берилди. Бул АБ түз сызыгы кандайдыр бир СД түз сызыгы менен кесилишсин. Кесилишкенде О чекити пайда болсун. Демек АБ түз сызыгы менен СД түз сызыгы О чекитинде кесилишти. Бул кесилишүү учурунда албетте 4 бурч пайда болду. Ал бурчтар балдар бизге бирөөсү тик бурч болуп көрүнсүн. Тик бурч деген мынакей көрүп турганыңардай 4 бурчтук түрүндө белгиленип жазылат. Албетте бурч качан тик бурч болот? Ал транспортирдин жардамы менен, бул транспортирди билесиңер, бул бурчту өлчөөчү курал болуп эсептелинет. Эгерде транспортирдин жардамы менен өлчөгөндө бурч 90 градусту көрсөтсө, анда бул бурч тик бурч болуп эсептелинет. Демек, АБ түз сызыгы менен СД түз сызыгы тик бурч түрүндө кесилишти. Мындан бурч БОД 90 градусту береткен. Демек, бурч БОД 90 градус деп төмөндөгүдөй жазылат. Эгерде балдар тик бурч боюнча кесилишүүчү эки түз сызык перпендикуляр түз сызыктар деп аталат. Кайталайм. Бул перпендикуляр түз сызыктардын эрежеси төмөндөгүдөй. Тик бурч боюнча кесилишүүчү эки түз сызык перпендикуляр түз сызыктар деп аталат. Жогорудагы АБ жана СД түз сызыктар булар перпендикулярдуу түз сызыктар болуп эсептелинет. Анткени алар тик бурч боюнча кесилишип жатат. Ошондой эле перпендикуляр деген сөз бул латындын перпендикулярыс сөзүнөн алынган, бизче которгондо тик сызык дегенди түшүндүрөт балдар. Перпендикуляр түшүнүгүн төмөндөгүдөй белги менен белгилейбиз. Мынакей төмөндөгүдөй белги, мында АБ түз сызыгы СД түз сызыгына перпендикуляр дегенди төмөндөгүдөй жазабыз. АБ перпендикуляр белгиси жана СД. Мисал үчүн, экрандан силер эки сүрөттү көрүп турасыңар. Бул биринчи сүрөттө АБ түз сызыгы менен СД түз сызыгы О чекитинде кесилишип турат. Экинчиде МН түз сызыгы менен ЛК түз сызыгы С чекитинде кесилишип турат. Демек, бул эки сүрөттөгү кесилиштерде биз бул түз сызыктар перпендикуляр түз сызыктарбы же жокпу, ушуну биргеликте аныктайлы. Биринчи АБ түз сызыгы менен СД түз сызыгын кесилишүүсүндөгү бурчту карап көрөлү. Транспортирдин жардамы менен АБ түз сызыгы менен СД түз сызыгынын кесилишүүсүндө пайда болгон бурч 90 градусту түзөөрүн биз байкаган жокпуз. Мында ал 76 градусту берип турат. Демек, БОД бурчу 76 градус экен.
Демек бул тик бурч эмес. Демек АБ түз сызыгы менен СД түз сызыгы кесилишүүсүндө бир бурчу 76 градус болсо, калган 3 бурч 90 градустан боло албайт. Ошондуктан бул АБ түз сызыгы менен СД түз сызыгы перпендикулярдуу эмес. Экинчи сүрөттө карай турган болсок, мында МН түз сызыгы менен ЛК түз сызыгынын С чекитинде кесилишкенин көрүп турабыз. Демек, алардын кесилишүүсүндө кандай бурч менен кесилишти экенин өлчөп көрөлү. Транспортирдин жардамы менен төмөндөгүдөй өлчөй турган болсок, мында чындыгында булардын кесилишүүсүндө тик бурч түрүндө кесилишиптир. 90 градусту көрсөтүп турат. Демек, бурч НСК бул 90 градус экен. Мындан келип чыгат, МН түз сызыгы ЛК түз сызыгына перпендикуляр болот. Же болбосо тескерисинче да айтсак болот, ЛК түз сызыгы МН түз сызыгына перпендикуляр болот экен. Мынакей балдар, биз биринчи сүрөттө перпендикуляр эмес түз сызыктарды көрсөттүк, ал эми экинчиде биз перпендикуляр түз сызыктарды көрсөттүк. Анда эмесе тарыхый маалыматка кайрыла турган болсок, балдар, француз математиги Пьер Эригон перпендикуляр белгисин 1634 жылы өзүнүн эмгектеринде колдонгон. Ошол учурдан бери, балдар, перпендикуляр түшүнүгүн математикада жогорудагыдай белги менен белгилеп келишет. Жана ошондой эле перпендикуляр жашообузда, мисал үчүн, ар бирибиздин үйүбүздө терезе бар. Бул терезеде, мисал үчүн, бул жагында терезенин ага перпендикуляр болгон төмөндөгүдөй жактар пайда болот. Бул жерде тик бурч бар экендигин байкасак болот, Жана бул жерде эки түз сызык, бул түз сызыкка перпендикуляр экен. Ошондой эле эшикти карай турган болсок, эшиктин бир кыры, мынакей, бул кырына перпендикуляр түз сызыктарды карап көрөлү. Мында эшиктин бул кырына перпендикуляр боло алат. Жана астындагы бул кырына дагы перпендикуляр боло алат. Анткени арасындагы бурч тик бурчту көрсөтүп турат. Жана ошондой эле силер олтурган столдо дагы, столдун мынакей бул эки кыры ушул кырына перпендикуляр боло алат. Анткени алардын арасындагы бурч 90 градусту түзүп турат экен, балдар. Ошондой эле перпендикуляр түз сызыктарды биз, балдар, жогорудагыдай эле алар тик бурч түрүндө кесилишсе, бул түз сызыктар перпендикуляр түз сызыктар деп айттык. Же болбосо АБ түз сызыгы СД түз сызыгына перпендикуляр экен. Бул жерде түз сызыктарды дагы бир башкача белги менен белгилешет. Бул жерде түз сызыкты эки чоң латындын тамгасы менен белгилеп жүрүшкөн. Эми биз аларды кичине тамга менен белгилесек болот. Мисалы үчүн АБ түз сызыгын латындын кичине А тамгасы менен белгилеп көрөлү. Демек, А түз сызыгы. Экинчи, СД түз сызыгын биз Б түз сызыгы менен белгилесек болот. Латындын кичине тамгасы менен. Демек, бул Б түз сызыгы. Алардын кесилишүүсүндө О чекити турат. Демек, АБ түз сызыгы СД түз сызыгына перпендикуляр дегенди биз А түз сызыгы Б түз сызыгына перпендикуляр деп айтсак болот экен, балдар. Ошондой эле эки түз сызыктын перпендикулярдуулугун биз транспортирдин жардамы менен өлчөп көрдүк. Ал эми дагы бир башка курал менен аныктасак болот. Ал курал бизге бурчтук деп аталат, балдар. Мынакей бурчтук көрүп турасыңар, 3 бурчтук формасында болот. Бул бурчтуктун бир бурчу тик бурч болот, же болбосо 90 градус менен көрсөтүлгөн формада. Бул бурчтукту колдонууда бурчтуктун чокусун ушул эки түз сызыктын кесилишүүсүндөгү чекитке дал келтиребиз. Жана бурчтуктун бир жагын берилген бир түз сызыкка жайланыштырабыз. Жана өлчөйбүз. Эгерде бурчтуктун бир жагы экинчи түз сызык менен дал келе турган болсо, анда бул эки түз сызыктын арасындагы бурч тик бурч болуп эсептелинет.
Мынакей бул жерде көрүп турасыңар, бул тик бурч экендигин көрүүгө болот. Анткени бул жердеги бурчтук эки түз сызыкта тең жайланышып, жайгашып турат экен. Ошондой эле эгерде эки түз сызыктын бир бурчу 90 боло турган болсо, же болбосо тик бурч боло турган болсо, калган 3 бурчу дагы 90 градусту бизге көрсөтөт. Экрандан силер бурчтуктун жардамы менен өлчөнгөн бурчтарды көрүп турасыңар. Бурчтук бул бири-бири менен тик бурч түзүүнү жалпак эки тактайчадан бириктирилип жасалган курал болуп эсептелинет. Жана бурчтуктун көптөгөн түрлөрү бар. Мисалы үчүн курулушта мына төмөндөгүдөй түрү менен колдонот. Мына экрандан көрүп турганыңардай, бул бурчту мына ушул түрүндө башка бир ушуга окшош курал менен эсептеп жатат. Анда эмесе келгиле дагы бир мисалды иштеп көрөлү. Мынакей бизде жогорудагыдай эле эки сүрөттү көрүп турасыңар. Бул жерде А түз сызыгы менен Б түз сызыгы О чекитинде кесилишиптир. Ал эми экинчиде С түз сызыгы Д түз сызыгы менен С чекитинде кесилишиптир. Келгиле биринчи биз А, Б түз сызыктарынын перпендикуляр экендигин аныктап көрөлү. Ал үчүн биз кандай аныктайбыз? Биринчи транспортирдин жардамы менен, ал эми экинчи куралыбыз бул бурчтуктун жардамы менен аныктайбыз. Келгиле биз бурчтуктун жардамы менен аныктап көрөлү. Ал үчүн бурчтуктун чокусун О чекити менен дал келтиребиз. Жана бурчтуктун бир жагын А түз сызыгы менен дал келгендей кылып жайгаштырабыз. Жана Б түз сызыгы менен жайгашуусун карайбыз. Бул жерде боштук бар экендигин байкадык. Демек, бул А, Б түз сызыктардын кесилишүүсүндө пайда болгон бурч тик бурч эмес экен. Мындан келип чыгат, булар перпендикулярдуу эмес. Эми экинчи С менен Д түз сызыктардын кесилишүүсүндө пайда болгон бурчту өлчөп көрөлү. Демек, бул жерде өлчөй турган болсок, чындыгында тик бурч бар экендигин байкасак болот. Анткени бурчтуктун чокусу кесилиш С чекитинде турат. Жана бурчтуктун эки жагы тең С жана Д түз сызыктарында жайланышып турат. Демек, бул жерде эч кандай боштук жок. Мындан келип чыгат, С түз сызыгы Д түз сызыгына перпендикуляр экен. Анткени алардын арасындагы бурч тик бурчту түзүп жатат. Демек, С түз сызыгы Д түз сызыгына перпендикуляр экен. Мынакей балдар, биз түз сызыктарды перпендикуляр экендигин көрсөтүп жатабыз. Эгерде түз сызыктар тик бурч боюнча кесилишсе, анда бул түз сызыктар перпендикуляр түз сызыктар деп аталат. Бурчтар, ал эми бул түз сызыктардын кесилишүүсүндө тик бурч пайда болушун жогорудагыдай эле эки курал менен аныктадык. Ал биринчи транспортир, экинчи бурчтук болуп эсептелинет. Анда эмесе келгиле дагы бир мисалды иштеп көрөлү. А түз сызыгы жана андан тышкары жаткан М чекити берилген. Бурчтукту же чийме 3 бурчтугун колдонуп, М чекити аркылуу өтүүчү жана А түз сызыгына перпендикуляр болгон Б сызыгын сызгыла. Демек, бизге А түз сызыгы жана анда жатпаган М чекити берилиптир. Биз ушул А түз сызыгына М чекит аркылуу өткөн Б сызыгын сызышыбыз керек экен. Ал Б сызыгы А түз сызыгына перпендикуляр болуусун көрсөтүшүбүз керек. Демек, кайсыл куралды колдонолу? Колдонмо куралды. Келгиле бурчтукту колдонуп көрөлү. Бурчтук куралын аламын жана бурчтуктун бир жагын А түз сызыгында жайланышкандай кылып коёмун. Ал эми бурчтуктун экинчи жагын М чекит аркылуу дал келгендей кылып коёмун. Андан кийин бурчтуктун М чекити жаткан жагынан мен төмөндөгүдөй сызыкты сызамын. Бул сызык Б түз сызыгы болсун. Демек, бул жерде бурчтук бул эсептелинген курал болгондуктан анын бурчу 90 градусту түзөт. Ошондуктан мында пайда болгон бурч тик бурч болот.
жана тик бурчтун негизинде А түз сызыгы Б түз сызыгына перпендикуляр болуп эсептелинет. Мынакей алардын кесишүүсүндө О чекити турат. Демек А түз сызыгы Б түз сызыгына перпендикуляр болот экен. Ошондой эле балдар, мына ушунун негизинде түз сызыкта билебиз көптөгөн кесиндилер, шоолалар бар экендиги бизге белгилүү. Демек, мисалы үчүн А түз сызыгында жаткан ОБ шооласын көрүп турасыңар. ОБ шооласы мында Б түз сызыгында жаткан ОС шооласына перпендикуляр болот. Анткени алардын арасындагы бурч 90 градусту түзүп жатат. Ошондой эле А түз сызыгында ОА шооласы дагы ОС шооласына перпендикуляр болот. Ошондой эле А түз сызыгында жогорудагыдай КЛ деген кесинди жата турган болсо, анда бул кесиндиге ОМ деген кесинди перпендикуляр болоорун көрсөк болот. Анткени алардын арасындагы бурч тик бурчту түзүп жатат экен. Анда эмесе балдар, мына ушул түз сызыктардын перпендикуляры боюнча мен силерге төмөндөгүдөй суроо берейин. Суроо. Борбору О чекити радиусу 5,6 сантиметр айлана сызылган, бири-бирине перпендикуляр болгон эки диаметр сызгыла, алардын учтарын туташтырсак, кандай төрт бурчтук алынат? Демек бизге жогорудагыдай айлана берилиптир. Ал айлананын радиусу 5,6 сантиметр экен. Биз бири-бирине перпендикуляр болгон эки диаметр сызышыбыз керек ушул айлананын. Жана алардын учтарын туташтырууда кандай төрт бурчтук пайда болот экен? Анда эмесе жоопторду мен силерге сунуштайын. Биринчи тик бурчтук пайда болот, экинчи квадрат. Анда эмесе убакыт кетти. Ойлонуп көргүлө. Ушул айлананын эки диаметрин перпендикулярдуу түрдө сызсак, жана алардын учтарын туташтырсак, кандай фигура пайда болот? Демек туура жообу бул экинчи жооп туура. Башкача айтканда квадрат пайда болот. Келгиле, квадрат кайдан пайда болду? Биргеликте текшерип көрөлү. Демек, бул айлананын радиусу ОА 5,6 сантиметр экен. Демек, анын диаметрин табууда биз ОА радиусун улап дагы бир радиус сызабыз. Анда бул радиус сыза турган болсок, бул ОБ радиусу. Демек, диаметр АБ болот. Диаметр деген айта кете турган болсок, айлананын диаметри борбор аркылуу өткөн хорда болуп эсептелинет. Же болбосо 2 радиус бул бир диаметрди берет. Демек, андан кийин дагы бир диаметрди түзүшүбүз керек. Ал диаметр ушул берилген ушул АБ диаметрине перпендикуляр болушу керек. Демек, перпендикуляр болуш үчүн алардын арасында бурч тик бурч болушу керек. Биз бурчтукту колдонуп дагы бир радиусту сызабыз. Ал СО радиусу. СО радиусу менен АБ диаметринин арасындагы бурч бул 90 градус түзөт, же болбосо тик бурч болот. Жана ошондой эле дагы бир радиусту түзө турган болсок, бул ОД радиусу. Демек, СД бул диаметр болот. Ал диаметр АБ диаметрине перпендикуляр болду. АБ диаметри СД диаметрине перпендикуляр. Андан кийин АБ диаметри СД диаметрине барабар экендиги айланадан келип чыгат. Андан кийин биз бул диаметрлердин учтарын туташтыра турган болсок, биринчи АД чекиттерин туташтырсак, анда ошондой эле БС чекиттерин туташтырабыз. Жана БД чекиттерин ошондой эле СА чекиттерин туташтырабыз. Демек, биз кандай фигура алдык? Албетте, бул фигураны карай турган болсок, бул жерде булардын жактары барабар экендигин байкасак болот. Анткени алардын диаметрлери барабар болуп турат, жана диаметрлери тик түрүндө кесилип турат. Демек, бул
квадратты бизге берет экен. Мынакей балдар, бүгүнкү сабагыбызда эки түз сызыктын кесилишүүсүндөгү пайда болгон перпендикуляр түшүнүгү менен тааныштык. Анда эмесе келерки сабагыбызга чейин саламатта калгыла.